Камбар ата бирге кириштик, актуализация боло баштады. Евразийский банктан 2 миллион доллар алсакпы десек эми санкция болуп кетти. Эми бүткүл дүйнөлүк банктан алып атабыз. Биз 5,5 миллион долларга орустардан сатып алганбыз, ТОсун. Аягына чыкпаптыр да. Азыр ошону аягына чыгарып бүтсөк, эмдиги жылы жумуш орундары бүтсө, строительный подготовительный работа эмдиги жылдын аягында бүтөт деп атабыз. Буюрса ошо камбар ата бир болот. Анан апрелде Кытайдын проектный институту бизге Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун бүтүрүп беребиз деп атат. Эң чоң стройкалар Кыргызстанда ошо экөө болот да. Темир жолу дагы 3 миллиарддан 5 миллиардка чейин. Камбар ата бирдик актуализациясы бүтсө көрөбүз, тоже 3 миллиарддан 5 миллиард долларга чейин аккумулировать эте турган ушу эки гана чоң проект болуп атат. Анан калгандары 10 миллион, 20 миллион доллардын тегерегинде болуп атат. Азыр Ысык Атада 20 миллиондон ашык акча менен атайын кафель, таш, эмелер чыгара турганды Кыргыз-Орус фондунан адабирайт эттик. Газобетонный блоктор чыгара турганды Баткен областында адабирайт эттик. Уже котлованы казылып, баары иштей баштады. 5-10, 1 миллион доллардын тегерегиндеги бир 30-50 ишкана эмдиги жыл ачылат деп атабыз да. Бирок сиз айткандай чоң ишканалар ушу экөө эле да. Мындай бүт экономиканы сүйрөп кете турган.